Өткөн күнү bir жарым ай 2 ай болуп калды. Ошто медреседе турсак, эртең менен намаздан кийин звонок келип калды. Алсам, бирге окуган балдардан бирөөсү инибиз кайтыш болуп калды дейт. Анан жанагы жаназага жөнөдүм. Ал иниси мени менен тең, биз менен тең туш эле, Маңгыт жергесинен. Ошол жака жаназага бардык. Барып, аны жууп, кепиндеп башка кылып, анан жаназада кичине бир жигиттин bir жума алдын мага берген суроолору бар эле ошол өлгөн жигиттин, мархум жигиттин. Өтө бир таквалуу суроолорду берген. Мына ошол суроолорун алып, айтып, жаназада кичине бир эки ооз сөз сүйлөдүк. Андан кийин жаназасын окудук. Жаназасын окугандан кийин аны кабырга алып барып койдук, көмдүк. Куранын да окудук, үйүнө келип Куранын да окудук. Андан кийин медресеге кайра бардым. Кечирээк асырга жакын медресеге кайра бардым. Медресеге баргандан кийин телефонду ачып, WhatsApp тиркемесине кирип туруп, телефонду ачып олтурам. Олтуруп жанагы жерде статус деген нерсе бар. Жаштар жакшы билет. WhatsApp'ta статус деген нерсе бар. Статуска ар кандай видео же сүрөттөрдү коюп койсо болот. Bir коюлган статус канча убакытка чейин турат? Bir күн, 24 саатка чейин турат. Bir коюлган статус 24 саатка чейин турат. Мен жана телефонду карап отурсам, жанагы өткөн баланын номери менде бар эле. Saat 3:45'te koygan statusu turat. Бирок анын ээсини алып барып кабырга коюп келдик. Ölümdün кандай жакын экенин элестетсеңиз, сиз өзүңүз койгон статусуңуз өчкөнгө чейин сиз өлүшүңүз эмес, сизди кабырга алып барып коюп коюшу да мүмкүн экен да. Өлүм ушунчалык жакын экен. Өзүңүз колуңуз менен койгон сүрөтүңүз же өзүңүз колуңуз менен койгон видеоңуз 24 saat болбостон алдын сизди жууп кепиндеп кабырга алып барып коюп коюшка адамдар үлгүрөт экен. Өлүм ушунчалык жеңил экен. Келиңиздер. Ошон үчүн ушундай бир кыска жашоодо, кыска өмүрдө Кудайдын ыраазылыгын табып, намаз менен, ибадат менен жашашка аракет кылайлы. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах жалпыбызды, жалпы жамаатыбызды ушул жума хутбасында айтылган аяттарды, хадистерди уккан угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадистерге амал кылуучулардан кылгын я Роббал аламин. Я Роббал аламин, жалпы мусулмандардын тойлоруну исламдын негизинде, исламдын көз карашынын негизинде кылууну насип кылгын я Роббал аламин. Элибизден, жерибизден, тойлорубуздан исрафкорчулукту, бузукулукту өзүң узак кылгын я Роббал аламин. Ömrümüzün akırında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini tilibizge jana dilibizge jaylagın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahim.